Салам алейкум туугандар, айымдар жөнүндө бүгүн кеп болмокчу. Айымдардын ички дүйнөсү кенен да. Айымдар ар бир нерсени акыл эмес, эмоция денеси менен кабыл алат. Ошондуктан ар бир нерсе оор келет да. Анан азыр бул Инстаграмда вот этот блогер, өзгөчө айымдар, анан эскортницалар жалаң эле вот это ошолор соцсетти ээлеп алган экен да. Анткени алар жылаңач денесин көрсөтүбүз эле, баары подписывается, бүт баары это все мы знаем испокон веков эмне. Вот это привлечение женское тело, это всегда в спросе, она есть. И ошону менен следует, к сожалению, баары. Анан эмнени айтмакчымын? Анан ошого ишенип, ошону көрүп, биздин кыргыздын, казак, өзбек айымдарыбыз дагы ошол жака ооп баратат да. Бул эмне? Бул деген аябай ички дүйнөнүн көңтөрүлүшү, ички дүйнөнүн өлүшү да басылышы да. Эмне дегенин сөйүп айтайынбы? Айымдардын жетилгенден кийинки ички дүйнөсүн толтура турган бул эмне? Бул бала да. Балага болгон сезими айымдардыкы баардык нерседен күчтүү да. То есть өзүнүн өлүмүн, жашоосун жөн эле берип коет баласы үчүнчү. Бирок азыркы учурда ошол сезим, ошо ички дүйнөнүн толуктугун азыр бул Инстаграмдагы эскортницалар, тиги көбүнчө вот это айым блогерлер өзүң үчүн жаша, өзүң үчүн дей берип, акчасы бар күйөөгө тий, анан акчасы болгон жигиттер менен жүрө берсин, анан главный акча дей берип болгон айымдардын женский ички дүйнөсүн өлтүрүп салды. Ошол акчаны кубалаган сайын айым, анан ошо акча үчүн жигит алмаштырган сайын айым эч качан бийик болбойт да. Анын ички дүйнөсү дыра, канча жигит алмашкан сайын ошончо дырага эле түшөт. Психологически состояниясы, душевное состояниясы түшөт да. Ал эми ошол эле учурда төрөгөн айым, элестеткиле, төрөгөн айымдын баласын көргөндөгү бактысы бир да китеп жазып болбойт да. То есть сүйүү жөнүндө көп жазып атпайбы? Жигитин көрүп ана укмуш сүйдү депчи. Ал сүйүүңдү тебелеп тепсеп кетет. Айымдын сагынган баласынын жүзүн көргөндө, баласын эмискенде, баласынын тили чыкканда, баласы басканда. Ошон үчүн туугандар, айымдардын ички дүйнөсү өзүнүн ичинде, баласында. Ошону менен толукталат, ошону менен көрктөлөт, ошону менен бакубат жашоосу болот да. Анан эле жанагы эскортницалар жанагынтип ой укмуш жашап атам, анан менин бул жигитим тигини берди, анан тиги жигитим бул берди деген, ал ички дүйнөсүн тышкы бир нерселер менен толтурайын деп аракет кылган дагы. Бирок чындап ошол айымдар жыргап жашаган жок, бактылуу болгон жок. Неге? Анткени Кудай Таала айымдын бактын эмнеде? Үй бүлө менен балага эле каткан. Бөлөк жерде жок ал. Да бир убактылуу жыргап атышы мүмкүн да. Ырдап атышы мүмкүн. Бийлеп атышы мүмкүн клубда. Бирок ошол эле айым жалгыз үйүндө бир комнатасында кечинде ыйлап аткан болот да. Анткени эмне? Ички дүйнө бош, толук эмес. Кармала турган эчтеке жок. Айымдар эмне? Кармала турган бала, кармала турган жолдош менен бийик болот дагы, ошону менен бир нерсеси толукталат. Анткени айымдарга эмне? Ушул адам затынын уланышын жаралгандан баштап ошолордун силер айымдардын мойнуна койгондагы анан ошого бакыт тилип койгон. Ошондуктан бактылуу айым болуш үчүн сөзсүз эле бизнес ачып, блогер болуп, жарым денеңди көрсөтүп, анан Балиге барып, анан Мальдивага барып секириш эмес. Бактылуу айым бул.
биз миллион айымдарды көрбөй атабыз, бактылуу айымдарды. Эмнеге? Анткени аларга өзүнүн ичиндеги, үй бүлөсүнүн ичиндеги балдары менен кечинде чай ичип отурган бакыт башынан аша жетет да. Анан эң таң калыштуусу, кээ бир ошондой бакытта жашап аткан айымдарыбыз дагы каякта бир бул дүйнөдө жүргөн Европанын болбогон блогерлери, анан эскортницалардын жашоосуна кызыгып ийишет да. Класс коюп анан ошону мындай жолдошуна көрсөтүп же моундай деп. А на самом деле аларда бакыт жок. Бир дагы бактылуу аякта айым жок. Ичип аткан, чегип аткан, жыттап аткан айым болушу мүмкүн. Ошондуктан туугандар, байлык деп акчанын артынан кубалаганда, анан жигиттердин аркасын жигиттер алмашкан сайын ички дүйнөңөр түптөлүп атканын билип койгула да.